Салам алейкум. Мен Баткен шаарынын тургуну Матазимов Мухтар. Апам Нурматова Сарахан ушул жылдын 7-июнь күнү кошуна Тажик Республикасынын Худжанд шаарына базарлык кылганы 14 000 сом менен барып, ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Бүгүн 41 күн болду. Эч кандай жыйынтык жок. Баткен районунун элин жана кыргызстандыктардан жардам сураймын. Менин үнүмдү кыргыз бийлигине жеткириш үчүн 20-июль күнү, дүйшөмбү күнү саат 10:00 Баткен областынын администрациясынын имаратынын жанына келип, колдоп беришиңиздерди суранам. Худжанд шаарында акыркы жолу базардан чыгып кетип атканда бир бала жардам берген, таксист бала. Видеого түшкөн, видео наблюденияга түшкөн. Ошондон кийин 2,5 сааттан кийин детализация телефон боюнча Аксай зонасынан чыккан. Азыр тажиктер Кыргызстанга кеткен, кыргыздар Тажикстанда деп эч кандай иш болбой жатат. Ошон үчүн кыргыз элинин бийлигине үнүмдү жеткириш үчүн элден жардам сураймын.